Феминизм эмне себептен улам пайда болгон? Кептин башында мына ушуга азын-аулак токтолуп өтсөк. Француз императору Наполеон Бонапарт 1804 жылы өзүнүн жарандык кодексин чыгарат. Ал кодексте эркек кишиге үй бүлөдөгү укуктук жеңилдиктер берилет дагы, аял кишинин укуктары тескерисинче катаалдаштырылат. Наполеондун указы боюнча эркек кишиге керек болсо ажырашуу дагы жеңилдетилген болот. Мына ушул кодекс кабыл алынгандан тартып, феминизмдин дубалы активдүү тургузула баштаган. Ал эми фундамент эмне болду? Ал эми фундаменти болсо буга чейин эле коюлуп калган. Айтайын дегеним, бул кодекс кабыл алынганга чейин эле Европа мамлекеттеринде, АКШда, Англияда жана башка бир катар батыш өлкөлөрүндө аялдардын укуктары тебеленип келген. Мисалга айтсак, Францияда аял кишилердин шайлоо учурунда добуш берүүгө укугу болгон эмес, аялдарга саясий ареналарга келүүгө жана керек болсо коомдук жайларда жүрүүгө дагы тыюу салынган эле. Мындан тышкары француз аялдарына күйөөсүнөн уруксаат алмайынча өзүнүн атына банктан эсеп ачууга дагы, жумушка орношууга дагы чек коюлган. Ал эми айлык акылары болсо эркектердикине салыштырмалуу кыйла аз төлөнгөн. Наполеондун жаңы кабыл алган кодекси тутан албай жаткан отко май бүркүп жибергендей эле болгон. Буга чейин эле укуктук теңсиздиктен улам кыйналып келген француз аялдарынын чыдамы түгөнүп, кодекс кабыл алынгандан тартып, өз укугун коргоодо активдүү кыймылдап, коюлган чектерге каршылыгын көрсөтүү акцияларына чыга башташкан. Алгачкы феминисттик толкундар. Аял кишилердин тең укуктуулугу үчүн күрөшкөн бул кыймылдын тарыхта 3 толкунга бөлүп карап келишет. Француз айымдарынын же болбосо биринчи феминисттердин толкуну 1840-1930 жылдарга туш келген. Ал эми экинчи толкуну болсо 1960 жылдары өткөн. Айрым булактарда бул толкун радикалдуу феминизм деп аталып калган. Үчүнчүсү болсо 1990 жылдары башталып, бүгүнкү күнгө чейин уланып келет. Феминизмдин максаттары. Феминизмдин эң негизги максаты бул аялдардын жарандык тең укуктуулугун толук камсыз кылуу, эркектер тарабынан аялдарга карата болгон басмырлоону жана зордук зомбулукту жоюу, эркектер менен коомдун баардык чөйрөсүндө бирдей кабыл алынуу. Феминизмдин талаптары: бирдей айлык акы, бирдей иш убактысы, бирдей мамиле, өздөрү каалагандай кийинүү жана ошондой эле абортту өз каалоосу менен жасатуу же жасатпоо, бала төрөө укугу, күйөөнү өзү тандоо укугу. Феминизм 18-кылымдын аягы 19-кылымдын башында пайда болгон. Андан бери 200 жылдан ашык убакыт өттү. Мына ушул эбегейсиз узун убакыттын ичинде феминисттик кыймылдын ар кандай багыттары көбөйүп, көптөгөн кичи топтор пайда болгон. Бүгүнкү күндө феминизмдин 30га чукул түрү бар экен. Алардын баарынын тең негизги идеологиясы бир эле. Бул коомдогу укуктар жана артыкчылыктар жынысына жараша аныкталбашы керек. Андыктан негизги идеологиясы бир болгону менен, бирок ич ара анча-мынча көз караштарды тең бөлүшпөйт. Феминизмдин айрым түрлөрүн санап өтсөк: руханий феминизм, маданий феминизм, лесбияндык феминизм, эркектердин феминизми, жумшак же болбосо жеңил ойлуу феминизм, үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнүн феминизми жана ошондой эле радикалдуу феминизм. Радикалдуу феминизм дегенди кандай түшүнөбүз? Ушул аты айтып турган радикал феминисттер деген булар таптакыр патриархатты, бул эркектердин үстөмдүгү патриархатты толук түрүнөн биз жок кылышыбыз керек дагы. Анан кийин ошондо гана гендердик тең укуктуулук келет. Ошондо гана аялдар өзүнүн жанагы укуктарын аткарууга жол табыша алат деп ойлонгон феминисттер. Кыргызстандагы феминизм. Ал эми Кыргызстанды бүгүн алып карасаңыз, бизде бир мындай ошол 3 толкундун баардыгы бирдей жашалып баштады да. 2010 жылдан мурун активдүү башталды да феминисттик немелер, 10 жыл болуп калды кыймылдар. Бул жерде албетте аялдар шайлоо укугуна бирок аялдардын шайланууга болгон укугу анча жакшы каралган эмес. Маанилүү окуялар. Франциянын аялдары шайлоо укугуна 1945 жылы гана ээ болушкан. Күйөөсүнүн уруксаты жок жумушка орношууга 1965 жылы ээ болушкан. Үй бүлө мүчөлөрүнө карата юридикалык иштерди үйдүн кожоюну гана кабыл алуу мыйзамы 1970 жылы алынып салынган.